Адамдын салмагы сууда 10 эсеге азайгандай сезилет деп айтышат. Ошондуктан кыймылдуу спорт түрлөрүнүн сууда сүзүүдө жаракат алуу тобокелдиги жогору. Бирок жеңилдик сезимине жана сууну чачыратуудан алган рахаттанууга карабай сууда сүзүү убагында адам саатына жүздөгөн калория сарптоо менен көп күч жоготот. Эгерде тарых тереңине үңүлүп көрсөк, бизди сууда сүзүү адам жаралган алмустактан бери биз мамонттардын артынан кубалап же качып жүргөн жана азык издеп жердин бетин кыдырып дарыялардан сүзүп өтүп жана сууга чумкаган доорлордон тартып коштоп жүрөт. Сыягы улам ички туюм боюнча бүгүнкү күнү чоң кишилер жана айрыкча балдар сууга сүзүүгө кубануу менен келишсе керек. Мен сууга сүзгөндө өзүмдү эркин сезем. Андан кийин кесиптик ишмердик жөнүндө сүйлөштүк жана кызыктуу ийгиликке жетүүгө каалоо пайда болду. Бул спорт түрү ден соолукка абдан пайдалуу. Ал баардык булчуңдарды жакшыртат жана иммунитетти чыңдайт. Буга чейин башка спорт түрлөрүн байкап көрдүм. Алар мага анча жаккан жок. Сууда сүзүү көңүлүмө жагат. Ооба, сууда сүзүү баардык булчуңдар тобу толук кыймылдаган өзгөчө спорт түрлөрүнүн бири. Анан дагы ал балдар үчүн абдан пайдалуу болуп саналат. Сууда сүзүү менен машыккан балдар өзгөчөлөнүп турат. Алардын дене түзүлүшү абдан мыкты, кыймыл аракети элпек жана так. Ал алда канча чыдамкай жана күчтүү. Ал балдардын жүрөк кан тамыр жана дем алуу тутумдары абдан чыңгыр келет. Я считаю, что в первую очередь надо ребенка. Мен биринчи кезекте баланы акырындык менен сууга үйрөтүш керек деп эсептейм. Балдар сууда корккон учурларды көп кезиктирем жана кийинки машыгуулар алар үчүн татаал өтөт. Эгерде баланы эрте жашынан сууга көндүргөн жакшы. Аны менен көп сууга түшүү керек жана бала менен коомдук бассейндерге сөзсүз барып турса, адамдарга көнөт жана кийин ага бир топ жеңил болот. Тогда уже будет намного легче. Казакстан деңиздер менен океандардан алыс жайгашкан өлкө. Бирок бул биздин жашы жете элек мекендештерибиздин сууга сүзүүгө карата сүйүүсүнө эч таасир этпегени таң калыштуу. Мелдештер менен катышуучулардын санына караганда өлкөдө сууда сүзгөндү үйрөнгөн балдардын саны жыл сайын өсүп жатат. Чтобы завлечь ребенка, я думаю, надо просто... Баланы тартуу үчүн аны бассейнге бир жолу алып барып сууда сүзүүгө кызыктыруу керек. Эгерде бул спорт жагып калса, анда кандайдыр бир мелдештерге алып барууга болот. Ошондо сууга сүзүү ага жагып, ушул спорт түрүнө кызыга баштайт. Интереснее вид спорта. Я пришел в плавание без желания, точнее... Мен сууга сүзүүгө каалоом жок жөн эле келгем. Менин иним бар. Аны менен ден соолукту чыңдоо үчүн чогуу келип жүрдүм. Аздыр көптүр кесипкөй машыгууга кирип, медаль утуп алууга кызыга баштагандан тартып, менде сууга сүзүүгө каалоо пайда болду. Мелдештерге катышуудан улам медалдарга чындап кызыгуу башталды. На соревнованиях у меня появился азарт медалям. Айта кетсек, кээ бир ата-энелер балдарын бассейнге болочоктогун медаль үчүн эмес, айрым оорулардан айыктыруу үмүтү менен алып келген учурлар да бар. Бир катар оорулардан айыгуу үчүн дарыгерлер көбүнчө сууга сүзүүнү сунушташат. В основном дети приходят... Негизинен балдар ар түрдүү оорулары менен келет. Мисалы, кээ бири сколиоз болот. Астмадан жабыркагандар же болбосо ошол сыяктуу оорулар менен келишет. Келбеттин бузулушу, атеросклероз, бронхит, кан тамыр жана муун оорулары. Булар дайыма сууда сүзүү сунушталган оорулардын толук тизмеси эмес. Ошол эле учурда сууда сүзүүгө болбой турган учурлар жөнүндө дагы эстен чыгарбаш керек. Если говорить о противопоказаниях... Эгерде каршы көрсөтмөлөр жөнүндө айтсак, андай каршы көрсөтмөлөр медициналык топто гана бар. Мисалы, аденоиддер кабылышы жана андан дагы олуттуу ооруларга алып келиши мүмкүн. Заболеваниям. Кээ бир сейрек учурларды кошпогондо сууда сүзүүнүн көп артыкчылык жактары бар. Ал балдарга дене тарбия жана моралдык жактан көп пайда алып келет. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что этот... Азыр бул спорт жакшы өнүгүп бара жатат деп ишенимдүү айта алам. Бюджет бөлүнүүдө чет өлкөдөгү мелдештерге катышууга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр, комплекстер көп. Сууда сүзүү менен машыгуу үчүн жакшы шарттар бар. Условия для занятия плаванием. Калыстык үчүн айта кетсек, азырынча чечиле элек көйгөйлөр, атап айтканда балдар үчүн акысыз бассейндердин жетишсиздиги боюнча маселе бар. Бирок Казакстандагы балдар спорттун жана эс алуусун жигердүү өткөрүүнүн маанилүүлүгү мезгил менен президенттин кайрылуусу деңгээлинде белгиленип жаткан келечекке илгери үмүт менен кароого мүмкүндүк берет.